Саламатсыңар балдар. Силер менен информатика сабагында кайрадан жолугушканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабагыбыз 5-класстар үчүн болмокчу. Балдар, экранда көрсөтүлгөн сүрөттөрдүн ортосунда эмне байланыш бар экендигин байкайлычы. Туура, бул сүрөттөрдүн ортосундагы байланыш жазуулар. Бүгүнкү өтө турган темабыз жазуулар менен байланыштуу болмокчу. Текстик информацияны берүү формасы деген темада сабак өтөбүз. Бүгүн биз силер менен текст жөнүндө жана текстик редактор жөнүндө маалымат алабыз. Текстик редакторлордун түрлөрү менен таанышып, жана кирүү жолдорун билебиз. Компьютерде текстик редактордо тексттерүү көндөмдөрүн калыптайбыз. Анда сабагыбыздын башында жазуулар качан пайда болгондугу тууралуу кичине сүйлөшө кетсек. Адам баласы жаралгандан баштап эле жазуулар пайда боло баштаган. Алар өзүнүн күнүмдүк турмушундагы болгон окуяларды сүрөттөр тууралуу, кийин белгилердин жардамында таштардын боорлоруна, үңкүрлөрдүн боорлоруна, чополорго, папирус барактарына, жаныбарлардын терилерине чиймелеп калтырып кетишкен. Эми балдар, текст деген эмне? Текст бул жазылган оозеки же жазуу түрүндө берилген билдирүү. Текст символдордон, сөздөрдөн, саптардан, абзацтардан, беттерден, фрагменттерден турат. Эми ар бирине өзүнчө токтоло кетсек. Символ. Тамга, цифра, тыныш белгилери булар символдор болуп эсептелинет. Демек, текстте колдонулган ар бир тамга, цифра, тыныш белгилери булар символдор. Ал эми символдордун иреттүүлүгү сөз болуп эсептелинет. Айжан, сөз, класс, мектеп дей турган болсок, булар сөздөр. Сөз бул кандайдыр бир маанини билдирген символдордун иреттүүлүгү. Бир сызыкта жазылган бир нече сөздөрдүн ирети сап деп аталат. Ал эми бир маанини түшүндүргөн бир нече саптардын топтому абзац болуп эсептелинет. Бир баракка вертикаль түрүндө жайгашкан абзацтардын топтому бир бет маалыматты түзөт. Анда эмесе балдар, колубузга дептер, ручкабызды алып, бул аныктамаларды жазып алсак. Эми балдар, биз тексттерди дептер, ручкаларга жазгандан кийин тексттерди биз компьютерде терүүнү дагы үйрөнөбүз. Демек, компьютерде же болбосо электрондук түзүлүштөрдө текстик документтерди түзүүгө, аларды редакциялоого, мазмунун экрандан кароого, документти кагазга басып чыгарууга жана анын форматын өзгөртүүгө мүмкүндүк берүүчү колдонмо программалар бар. Алар текстик редакторлор деп аталат. Ошондой текстик редакторлордун эң жөнөкөй жана силер алгачкы жолу тааныша турган текстик редакторлор булар блокнот жана WordPad программалары. Бул программалар компьютерге Windows операциондук системасын орноткондо стандарттык программалардын катарында автоматтык түрдө жүктөлөт. Бул программа блокнот программасынын белгиси, бул белги, ал эми бул WordPad программасынын белгиси болуп саналат. Бул блокнот программасынын терезеси, жумушчу терезеси, ал эми бул документ WordPad программасынын жумушчу терезеси. Аны эмесе, бул программаларга кандай жетүү жолдору бар? Бул боюнча азыр мен көрсөтүп берсем. Демек, бул программаларга жетүү үчүн биз пуск башкы менюсуна кайрылабыз. Бул жерден все программы баскычына басып, демек бул жерден стандарттык программалар топтомун табабыз.
Бұл стандарттық топтомын тапқанда Blacknote, WordPad программалары бар. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы найти программу и файлы деген іздеу сапчасына, демек, Blacknote деп жазсақ, балдар, Blacknote программасы. Ал эми үчүнчү жолу Windows жана англисче R клавишаларын биз выполнить диалогтук терезесин чыгарып алабыз. Бул жерге биз ушул биз издеген текст редакторлорду жазып алсак болот. Мисалы үчүн WordPad деп жазып, окей баскычын бассак, бизге WordPad документтик текстик редакторун ачып берди. Эми бул программалардын ар бири менен таанышып чыксак. Blacknote программасы. Терезеси эмнелерден турат? Демек, документтин аты жазылуучу сапчадан турат. Жана оң жогорку бурчунда 3 баскыч, булар документти панелге түрүү, документтин терезесин чоңойтуп кайра кичирейтүү баскычы жана документти жабуу баскычы. Демек, бунун жардамында биз документтен чыгып кетебиз. Ал эми кийинки сапча бул менюлар сапчасы. Менюлар сапчасында файл, правка, формат, вид, справка менюлары жайгашкан. Файл менюсунда биз жаңы документ түзө алабыз, жаңы терезе ача алабыз, түзүлгөн, сакталган документтерибизди ача алабыз, сактай алабыз, атын өзгөртүп сактайбыз жана башка. Правкада биз белгилеп алып, кесип алып, коюу, өчүрүү иш аракеттерин аткара алабыз. Форматта болсо биз жана терилген текстти бир саптан экинчи сапка өткөрө алабыз. Вид бул өлчөмүн жана абалын көрсөтүүчү командалардан турат. Ал эми ылдыйкы сапчада бул документтин абалын билдирүүчү сапча. Абалы жөнүндө маалымат билдирип турат. Канча сап, канча столбец, масштабы канча жана башка. Эми WordPad документи жөнүндө айта турган болсок, бул жерде дагы документтин аты жазылуучу сапча. Оң жак бурчунда жогору жагында 3 баскыч, панелге түрүүчү, экранды чоңойтуп кичирейтүүчү, документти жабуучу. Ал эми бул жерде тез жетүүчү баскычтар бар. Файл, главная, вид. Булар менюлар сапчалары. Жана ар бир менюнун өзүнүн аспаптар бөлүгү бар. Жумушчу терезе өзүнчө белгиленген жана жумушчу терезенин өлчөмүн билдирип туруучу линейка. Менин мекеним Кыргызстан деген текстти тере турган болсок, демек бул жерде бул текстти белгилеп алып, биз шрифттерин өзгөртүп, форматтап алсак болот. Тексттин көрүнүшүн өзгөртүү бул форматтоо деп аталат. Ал эми кандайдыр бир жерде катасы болсо, мисалы үчүн бул жерге тире коюлуш керек болсо, менин мекеним Кыргызстан деп тире коюп кое турган болсок, анда бул редакциялоо болуп эсептелет. Тексттин мазмунун өзгөртсөк, редакциялоо, ал эми сырткы көрүнүшүн өзгөртө турган болсок, анда бул форматтоо болуп эсептелет. Демек, текстке биз ар түрдүү өзгөртүүлөрдү киргизе алабыз, сүрөттөрдү кое алабыз, убакытты коюшубуз мүмкүн. Сүрөттөрдү компьютерден коюп койсок болот. Мисалы үчүн мындай сүрөттөрдү кое турган болсок, ушундай сүрөттөрдү коюп, өзгөртүп алсак болот.
7 жолунан кийин эми биз практикалык ишке өтсөк. Келгиле балдар. Азыр компьютерлерди ачабыз дагы. Текстик редактор блокнотко киребиз. Блокнот программасын ишке киргизүү үчүн WinR клавишасын басуу, ачылган терезеден Notepad.exe деп басып, OK кнопкасын басабыз. Же болбосо экинчи жолу пуск башка менюсын басып, все программы, стандартные, блокнот деп жазабыз дагы. Блокнот программасын тандап алабыз дагы. Менин үй бүлөм деген темада текст жазабыз. Үйгө берилген тапшырмабыз балдар. Төмөндөгү QR коддору берилген. Тест, кроссворд жана видео сабак. Тест Google формада түзүлгөн тест бар. Ошол тестте QR кодун жардамында киребиз. Же болбосо түбүндө ссылкасы берилген. Кроссворд Learning Apps программасында түзүлгөн. Кроссвордтун QR коду берилген демек, ошол QR коддун жардамында киребиз. Же ссылка түрүндө кирип, ссылканын жардамында кирип, кроссвордко жоопторду издейбиз. Ал эми видео сабак менен таанышып, текстик редакторлорду кандай ачабыз? Кирүү жолдору жөнүндө видео сабак менен таанышып чыгабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат балдар. Мен тапшырмалардын жоопторун сиздерден күтүп каламын. Ал эми бул сабакка салымдарын кошкон мугалимдер бар. Бул Кыргызстан информатика мугалимдеринин 2-чи республикалык слетунун катышуучулары, Кыргызстандын булуң бурчунан келген информатик мугалимдер, Рум тобунун мугалимдери Садиева Азизбек, Тагаева Ида, Ашыралиева Саадат, Калпакбаев Мирлан, Шапиева Жаңыл, Тачиева Салтанат мугалимдер тарабынан түзүлдү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Баарыңыздар сак саламатта калыңыздар.